Çalбаңыз, жазбаңыз, ага тилемчилик кылбаңыз, жалынбаңыз. Өзү чалсын керек болсо, өзү жазсын керек болсо, керекминби өзү тапсын, керекминби өзү кылсын деген нерсени токтотуш керек бүгүн. Жүрөктөр катып атат да бүгүн. Группада турат, 15 адам бар, арасынан бирөөсү жакшы нерсени жума марек болсун деп жазса жазат, калганы мынтип тиктеп коет болду. Жүрөктөр катып калды да. Телефон чыкканда адамдар сүйүнүштү, мамиле бекемделет, мамилебиз жакшы болот, видеозвоноктон сүйлөшөбүз, телефондон сүйлөшөбүз, мамилебиз дагы жакшы болот деп сүйүнүштү, бирок телефон тескерисин кылып койду да. Эми басып дагы барыш токтоду. Телефонду чалып сүйлөшүш дагы токтоду да. Качан чалат бир проблемага кирип, авария болуп, бирдеке болуп, акча керек болуп, карыз керек болгондо анан кийин не чалышты баштайт. Акча жок, туура түшүн, бере албайм азыр өзүм аркама кетип турам десең, анан статус коюшту баштайт. Ыйлап, жашоо ушундай экен, сынганда бардыгы таштап кетет экен, кыйынчылык келгенде дос таппай калат экенсиң деп видеолор жөнөтүштү баштайт. Эки жүздүүлүк эмеспи? Буга чейин каякта элең сен? Мага кыйынчылык келгенде каякта элең сен? Менин эшигимди тыкылатып барганда сен каякта элең? Адам ар дайым мамиледе болуш керек. Анан акча керек болгондо эле чалып, врач керек болгондо эле врач таанышыга чалып, милиция керек болгондо эле милиция таанышыга чалыш бул уят нерсе. Ошондуктан мамилени ар дайым кылыш керек, мекендештерим. Керекпи чал, керекпи жаз деген нерсени токтотуш керек. Биринчи сен башта, биринчи сен кыла бер мамилени. Жакшылыкты сен кыла бер. Калганы зор боло берет. Анан чалбаса, жазбаса сен керек эмессиң. Керек эмессиң.